Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин эфирде өтө маанилүү жана эң кызыктуу конок, себеби ал адам атайын алыстан ат арытып Анталиядан, Туркиядан Кыргызстанга келип отурат. Анын келген себептери эмнеде жана кайсыл маселелер боюнча, кайсыл көйгөйлөр боюнча, негизи эле кайсы максаттарда бүгүн сөз козгойбуз, аны алдыдагы биздин эфирден көрмөксүздөр. Анда уруксат берсеңиздер, сиздерди бүгүнкү биздин ушул мейманыбыз менен жакыныраак сиздерди тааныштырып өтсөм. Шерикбек Акимов Анталия кыргыз диаспорасынын жетекчиси жана коомдук ишмер, көрүнүктүү Анталиядагы, Туркиядагы жана ошондой эле Кыргызстан, Орусияда жашаган биздин мекендештердин арасындагы аттуу баштуу биздин кыргыздын патриот, мекенчил жигиттеринин бири. Студияга кош келиптир, саламатсызбы? Саламатчылык. Эң биринчи эле сурам, Анталиядан келди айтып калдым, üşүгөн жоксузбу? Аяктын ысыгынан бияка келгендей. Анталиядан кийин бул жак суук болот экен. Бирок өзүбүздүн абабыз, өзүбүздүн тообуз, бунда сагынабыз. Дем берип, күч берип атат десек болот, Албетте, эң жакшы убактыңызды бөлүп ушу бизге келгениңизге ыраазычылык билдиремин. Албетте, мынакей мен сөзүмдүн башында айтып калдым, сиздер мынакей 31 быйылкы жылы эгемендүүлүк Кыргызстандын күнүндө августта атайын расмий түрдө мамлекеттик Туркиянын мекемелеринен каттоодон өтүп, расмий түрдө бүгүнкү күндө 3 айдан бери Кудайга шүгүр Анталияда кыргыздардын диаспорасы өз ишин алып барып келет. Албетте анын кандай максатта түзүлгөнү боюнча сүйлөшөбүз. Бул ошол жерде жашаган миңдеген биздин жарандарыбыз үчүн, биздин журтташтарыбыз үчүн өтө чоң маанилүү. Анын бирден бир себептери ал жака агылып барган кыргыздардын көбү эле жыргаган жашоосунан барган жок, сөзүн ачык айтышыбыз керек. Ошол сиздердин коом аларга түрткү жана дем берет деп ишенебиз. Ошол себептен максаты эмне үчүн ушул коомду түзүүнү даллак кылдыңыздар? Анталияда сиз дагы өзүңүз билгендей 9000ге жакын кыргыздар бул расмий түрдө Туркия Анталия шаарында калган кыргыз жарандары. Андан тышкары ар түрдүү себептерден расмий жашоого мүмкүнчүлүгү болбой, бирок де факто иштеп жүргөн жарандарыбыз бар. Эми биз кыргыз болгондон кийин жакшы кыргыз, жаман кыргыз же бай кыргыз, кембагал кыргыз деп бөлгөнгө андай люксубуз жок. Албетте, алыста жүргөндөн кийин бизге ар бир кыргыздын жашообу, анын эркин дем алышы, өзүнүн адам сезиши, өзүнү кыргыздын атуулу сезиши абдан маанилүү. Ошондуктан баягындай биз ал жерде диаспорабызды, коомубузду курардан алдын Туркия Жумурияты биздин республикабызды биринчи болуп эгемен мамлекет катары кабыл алгандыгы үчүн биздин биринчи миссиябыз Кыргызстан менен Туркия Жумуриятынын ортосунда түбөлүк достук жана туугандыкты бекемдөө. Биз ошондой чоң бир миссия менен курулдук. Ошондуктан кылган ар бир кыймыл аракетибиз бул кыргыз эли менен Туркия Жумуриятынын ортосунда баягындай эриш аркактай ширелип, бири-бирибизди жакындан таанып, бири-бирибизге пайдалуу мамлекеттер болушту. Албетте, бул сиздердин коомдук уюм, бул эки мамлекеттин ортосундагы достук башатын бириктирүү милдетин жана ошондой эле кыргыз калкы менен ошол жакта жашаган түрк биздин боордошторубуздун ортосунда маданият көпүрөсү болууга дагы чоң мүмкүнчүлүк берилет. Мындан тышкары сөзсүз түрдө айта кетпесек болбойт, бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында албетте бүгүнкү күндө ошол чет мамлекетте, чет жакта эмгектенип жүргөн биздин эмгек мигранттардын саны көп эле болсо керек. Ушул себептен Анталияда, Туркияда өзүңүз айтып калдыңыз да, кыргыздар 9000ге чукул деп. Кайсыл өтө маанилүү жана чоң көйгөйлөргө биздин ошо журтташтарыбыз бүгүнкү күндө кабылып келет? Бизде Анталияда жашаган кыргыз жарандарынын көпчүлүгү кыз келиндерибиз, аялдар болот. Алар 40 жашынан жогору 60 жашка чейинки аялдар. Алар көпчүлүгү Туркияда ошого талап болгондугу үчүн үй жумуштарында кемпир чалдарды же жаш балдарды кароого жардамда. Азыр Туркия Жумуриятындагы үй бүлөлөр дагы 1 балалуу, 2 балалуу болуп, биздегиндей 7-8 балалуу болбогондугу үчүн дайыма үй бүлөдө ата-энени кароого же жаш баланы кароого жардамчы керек да. Анан 80%ке жакын биздин аялдар ошол жерде баягы кемпир чалдарды карап же жаш балдарды карап иштешет. Чындыгында бул абдан оор бир иш.
Анан өткөндө башка диаспоралардан бирөө айтып сурап калышты, эмне кыргыздар ушундай үй ишинде эле иштейби деп. Мындай бир аз кемсинткендей кылып. Мен ага башка бир ракурста ушул суроого караганды айтып бердиңиз. Айтып бердим. Кантип айтып бердиңиз? Мындай биздин ошол кыз келиндерибиздин колунда ошол түрк боордошторубуздун ата-энелери акыркы саякатка чыгып жатат. Аркы дүйнөгө узатуу деле биздин кыз келиндердин колунан болуп калып атат. Анан ошол үй бүлө үчүн эң кымбат болгон ата-энесини өзү иште жүргөндө, башка кызматта жүргөндө биздин кыз келиндер келип, кепендеп, жаагыны байлап, ошондой акыркы күнүндө бир кыргыз боордошу чоң соопчулук иштер болуп атат. Чоң соопчулук иштер болуп атат да. Ошондуктан биздин кыргыз аялдардын кылган иши мындай абдан жоопкерчиликтүү, оор, анан баасы жок бир кызмат да. Анан ошол темада азыр баягы Украинадагы согуштан көптөгөн элдер Анталияга келип, перенаселение болуп, анан биздин граждандарга виза беришпей жатат. Анан ошону биз миграция комитеттери менен дагы чогулуштарды жасап, 3 жолу чогулуш жасадык. Алардын ар бир мероприятиясына кыргыз диаспорасы катары абдан маанилүү түрдө катыштык. Анан биз ушул сурооду ушундай айтып бердик да. Кандай кабыл алышты? Алар көзүнө жаш алып кабыл алышты. Эмнеге дегенде баары бир туугандык сезимин сезишет экен, билишет экен. Ооба биздин үй бүлөгө бир начальник полиция болсо деле, же бир чоң жердин врачы болсо деле, апасыны, атасыны таштап кете турганга эч ким жок да. Анан ошого биз алардан сурандык, ооба силердин мамлекетиңердин ичиңерде закондор бар, мыйзамдар иштейт. Бирок бул биздин аялдарга ошондой жеңилдик жасап беришиңизди суранабыз деп. Болчудайбы, ишке ашчудайбы эми? Эми аракет кылып жатышат. Бул эле ушул эле сурооду курултайда дагы көтөрдүк. Курултай жөнүндө сөз, ал жөнүндө сөз сүйлөшөбүз. Сиз ушул менин маалыматтарым боюнча бир гана Туркияда бүгүнкү күндө Анталия шаарында эмгектенбестен буга чейин көп жылдарда бою Орусияда тактап айтканда ошо Москва шаарында эле дагы өз ишиңиз менен алектенген адамсыз да. Демек, көйгөйлөрдү, биздин мигранттардын көйгөйлөрүн түп тамырдан түшүнгөн адам катары ушул суроону бергим келет да. Негизи эле жалпы чет мамлекетке чыгып аткан биздин кыргыз жарандар кандай шарттарда эмнени аткарыш керек жана ошолорго жалпы бир гана Туркия эмес, чет мамлекетке чыгып аткан биздин жарандарга кандай кеп кеңеш беретиңиз? Себеби тажрыйбаңыз өтө чоң да. Ооба. Мен 30 жылдан бери мусафырмын. Мусафыр болбогон мусулман болбойт дегендей, баягы ата жериңден, журтуңдан узакта жүргөндө жоопкерчилик дагы көп болот. Анан өзүң деле ойлобой ошол кыргыз аттуулу же кыргызстандыктарды дагы коргоп жүрөбүз ошол жерде. Колубуздан келген жардамыбызды берип. Биринчиден биздин чет өлкөгө чыга турган мигранттар болгон болсо, эгер планы болуп, эгер уже акыркы чечим менен ошол өлкөгө барып иштейм деген болсо, биринчиден тилди үйрөнүш керек. Тилди билбегендиги үчүн жөн эле сөздү дагы туура эмес түшүнүп калып, ал катастрофага чыгып кетет да. Жөн эле айтылган сөздү эле туура түшүнбөгөндүгү үчүн анын өмүрүнүн бедели болуп калып атат да. Ушундай кымбатка туш келип калып атат. Ошон үчүн барардан алдын сөзсүз курска барып, ошол мамлекеттин өрп адатын үйрөнүш керек. Эмнеге дегенде өрп адаттар бул конституциядан дагы негиз турат да. Өрп адаттарды үйрөнүп, ошол жакта даярданып барыш керек да. Бирок асыл максатыбыз биздин кыргыздын жаштары, ошол эле аялдарыбыз, кыз келиндерибиз Кыргызстанда өздөрүнүн үй бүлөсүндө өзүнүн неберелерин карашса, мындай башкача жакшы болмок да. Шерик мырза, сиздин бирден бир алдыга коюп келген максаттарыңыздын бири албетте бул 25 жана 26 ноябрда болуп өткөн Кыргызстандагы биринчи элдик курултайга расмий түрдө ошо Туркиядан келген делегат катары катышууңуз болду да. Ушул жерден өтө маанилүү кайсыл көйгөйлөрдү сиз курултайда көтөрүүгө жетиштиңиз жана бийлик өкүлдөрүнө сиздин көтөргөн маселелер таамай жетти деп ойлойсузбу? Эми биздин ар бир иш-чара өткөзөрдө ошонун мини план, миди план, макси план деп айтабыз го. Баягы бүгүн баягы пожар болуп жаткан, азыр өчүрүлө турган проблема бул биздин жарандарга берилбей жаткан ВНЖ, баягы жашоого уруксат берилиши да. Ошону биз миграция министрлиги менен сүйлөштүк.
ошол жерде чет өлкөдөн келген делегаттар 26 киши чогулуш жасадык. Анан ар бир өлкөдөн келген ошол делегаттар айтышты. Биз Туркиядан 3 делегат келдик. Стамбул, Анкара, Анталия болуп. Мен Анталиянын өкүлү болуп катыштым. Ал жерде баягы эле биздин граждандарга ВНЖнын берилбеген проблемасын көтөрүп айттык. Эми вактылуу каттоодон өттү. Ооба. Алар кабыл алышты. Эми жаңы эле болду бул иштер. Алардын жазууларына дагы жазышып жардам берсек, эгер миграция комитети дагы Туркиядагы миграция комитети менен жакын тыгыз кылып, ушундай баягы закон ченеминден тышкары дагы де-факто кыйынчылыктар бар. Ошон үчүн биздин жарандарыбызга бир жаңы циркуляр чыгарасыңарбы, же особый статус бересиңерби? Ушундай деп сүйлөшсөк жакшы болот эле да. Мен түрк туугандарыбыздын бизди ушуну түшүнүк менен каршылап, ушундай кабыл алышына ишенемин да. Бирок аларга түшүндүрүшүбүз керек да, айтышыбыз керек. Бул бизге эле керек эмес, биздин жарандарга. Силердин жарандарыңарга дагы керек. Бул взаимовыгодный нерсе болуп атат да. Эгер закон бул үчүндө таяр болбогон болсо, бирок отдельный циркуляр менен ушундай жеңилдиктерди жасатайлы депчи. Негизи эле туура айтасыз. Көйгөйлөр бул вактылуу каттоодон өтүү, бул Туркияда эле эмес, алыскы чет мамлекетте иштеген биздин иммигранттарды кошо эле Орусияда, жакын кошо эле Казакстанда дагы бул көйгөй дайыма көтөрүлүп келет. Анын азабынан Орусияда канчадан кырсыктарга кабыл алып аткан биздин кыргыз жарандарынын акыркы мезгилде үрөө учурган аябай маалыматтарды угатабыз. Албетте бул нерсе сөзсүз түрдө чечилиш керек. Бул нерсе сиз айткандай кыргыз мамлекетине гана эмес, бул ошол жакта эмгектенип аткан биздин жарандардын иштеген мамлекеттердеги өлкөдөгү бийлик өкүлдөрүнө деле өтө эле маанилүү болсо керек. Маанилүү болсо керек. Андан тышкары кандай дагы көйгөйлөрдү көтөргөнгө жетиштиңиз? Андан тышкары Анталия Туркиядагы 81 областтын бирөө. Ошого карабастан абдан маанилүү бир шаар да. Анталияда 3 главный отрасль бар, тармак бар. Бул биринчиси туризм. Ал жерде 16 миллион, 17 миллион адам келет. Бул эмне деген сөз? 17 миллиард доллар ошол туризмден келет деген сөз. Экинчи эң алгачкы тармактардын бирөө бул айыл чарба тармагы. Ал жерде жалгыз помидордун эле 5-6 миллиард доллар экспорт келет. Бул нефть, газ саткан менен бирдей. Барабар. Ошондуктан ушул баягы миди планыбызда, среднесрочный пландарыбызда Туркиядагы баягы күнөскана тажрыйбасына заманбап, модерн деп айтылат. Анын ирригациясы, ферригациясы бар. Анан ошону буяка алып келүү да. Буга тилекке каршы 2014-жылдан баштап бул жакта күнөсканалар курулуптур. Бирок бул ишти билбегендиктен, опыт тажрыйба болбогондуктан көбү токтоп калыптыр да. Анын иштеше албаган себеби эле баягы ресурстун жетерсиздиги, кредиттердин болбогондугу, анан ишти билбегендиги да. Демек, эмне кылышыбыз керек? Демек, биз азыр бул жакта сүйлөшүп, потенциальный инвесторлорду Анталияга чакырдык. Келгиле өз көзүңөр менен көргүлө. Бишкектин, Оштун параллелинде болгон Туркиядагы шаарлар бар. Минус 26 градуска чейин. Ошол жерде деле кыштын ортосунда 2 доллардан, 1 доллардан помидор алып сатылып атат. Ошол эле системаны Кыргызстанда курсак болот. Анан азыр биз Кыргызстан ушунча жерибиз туруп, ушунчалык айыл чарба потенциалыбыз туруп, помидорду Өзбекстандан, Түркменистандан, өткөн жылдарда Россиядан алып келдик да. Ошон үчүн ушул баягы импортозаменяемость өткөзүп, помидорубузду, бадыраңыбызды өзүбүз чыгарсак, кандайдыр болсо дагы бир продовольственный коопсуздук дейбиз го. Ошол үчүн бир маанилүү да. Андан тышкары эле канча адам жумуш менен камсыз болот. Өзүңүз айтып аткандай эле четке агылбастан ошол жерден таап аткан 30-40 миңди Кыргызстанда өзүнүн үйүндө отуруп деле тапса болот. Өзүнүн баласын кучактап, ата-энесин кучактап, анан бунун абдан жакшы жагы күнөсканада 1 гектар жерден 500 миң долларга чейин пайда тапса болот. Азыр биздин элдер болсо кыйналып жүрүп 1 гектардан 20 миң, 30 миң доллар таап атат да. Жаңы технологияны билбегендиктен да. Ооба, жаңы технологияны билгенде ал баягы завод, фабрика кургандай эле пайда алып келет да. Анан баягы үстү жабык болгон үчүн риск азаят, аны кароо оңойлонот. Анан элибиз дагы тез байыйт да. Ушул сиз айтып аткан көйгөйлөрдү, айтып аткан жакшы жаңы технологияларды Шерипбек мырза,
мисалы экономика министрине же тийиштүү айыл чарба министрлигине жеткизе алдыңызбы? Ушул көйгөйлөр жетти, жетпеси урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин YouTube каналы аркылуу жана ошондой эле биздин телеканал аркылуу ушу бизди көрүп аткан атка минерлерди мен чакырып кетмекчимин. Мынакей урматтуу Шерикбек Акимов азыр өтө көйгөйлүү жана маанилүү маселелерди көтөрүп атат. Биз айыл чарба мамлекети деп илгерки Союздан бери келебиз. Демек мынакей 21-жылымда аламдашы мезгилинде биз артка кылчайбастан алдыга кетип коңшу колоңдо кандай иштер жүргүзүлүп атканына аябай чоң маани карап туруп, сизге окшогон адистерден чакырып, экспорт катары, балким өзүңүздөрдүн сунуштарыңарды бере турган окуу сабактарын өткөрүп, балким алдыга жылууга чоң мүмкүнчүлүк болоттур. Айыл чарба ректору менен биз кече сүйлөштүк. Туркиядан келген өнөктөштөрүбүздү тааныштырдык. Алар ошол баягы азыр дүйнө жүзү бардыгы органик өтүп жатпайбы? Биздин партнерлорубуз баягы полезный насекомый деген эмелерди чыгарышат. Дүйнөдө 7 кишиден бирөө. Ошол киши менен ректор абдан жакшы кабыл алды, айыл чарба университетинин ректору. Ал жактан дагы башка өлкөлөрдө болбогон баягы полезный насекомыйларды чыгарып, химия колдонбой туруп биз жакшы продукциялар чыгарсак болот. Экологиялык, эко-таза. Азыр элдин баары ошол дүйнө көңүл буруп атат. Жакшы. Биздин суу ресурсубуз бар, жер ресурсубуз бар, рынок бар бул жердечи. Ошон үчүн баягы бир өлкөдө тез өнүгүү үчүн айыл чарбаны, анан ошол модерн системаны киргизсек, биз бул жерде дагы сүйлөштүк. Эң алгачкы баягы кредит берген фонддор Орусия, Кыргызстан фонду, анан Венгрия менен Кыргызстан фонддору чыгыптыр. Бирок ал жакта ушул ишти кылайын десе дагы адамдар кредит алуу абдан кыйын да. Эң эле кичине модерн баягы индустриалдык күнөскана курсак $5 миллион башталат да. Аны биздин ишкерлер залогту таап албайт, башкасын кыла албайт. Анан ошондуктан акча келген, бирок иштебей эле турат да. Ошону инвестицияны жана фонддордон алып, акчалар, каражаттарды алып, алардын процентин азыраак кылып берип, же болбосо баягы узартып мөөнөтүнө ошол эле фермер менен иштеген биздин кесипкөйлөргө шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Абдан тез өнүгө турган нерсе, кыска убакытта биздин эл байыйт ошондочу. Анан ошондо биздин жарандарыбыз чет өлкөгө баягы мигрант болуп эмес, турист болуп бара турган акыбалга жеткизсек болот да. Өзгөчө чүй өрөөнү бул үчүн абдан ыңгайлуу. Базар жакын, бул жактан Томск, Барнаулга чейин логистика жагынан абдан ошол эмеге кирдик го, биз Кыргызстан катары Евразиске кирдик. Ошолнун эмесини пайдасын алышыбыз керек да. Бизге Россия, Казакстан, Белоруссия, Армения ачылды. Эми бул чоң мамлекеттердин ошол 180 миллиондук базарды биз тез арада колдонуш үчүн ушундай эмелерге киришибиз керек. Андан тышкары Шерикбек мырзаныкей кечээ күнү бизде Бишкекте өтө чоң ишкерлердин катышуусундагы экономикалык форум болуп өттү да. Ага дагы сиз баягы конок катары катышып келиптирсиздер. Ал жерде кайсы маселелерди көтөргөнгө жетиштиңиз? Биз бизнес саммитте келдик, катыштык. Ошол Евразия чөлкөмүндөгү мамлекеттерден 12 өлкөдөн катышуучулар келиптир. Биз ошол эле темада Туркия менен байланыштарды дагы тыгыз кылуу. Бул жерде тез арада кыла турган иштер бар да. Ошол алардын бирөө бул күнөскана. Андан тышкары дагы айванчылык, тоок фермалары боюнча бул Туркиядан 20 жыл, 30 жыл мурда кылгандарны биз кыла элекпиз да. Биз азыр Кыргызстан катары башкалардын кылган катасын кылбай эле тез оңолтсок болот да. Алардын катасын көрүп туруп, алардын көтөсүн кылып, кемчилдиктерин биз кылбай, алардан тезирээк жол алсак болот да. Эмнеге дегенде ошол эле теплицаларды дагы Туркия, Испаниядан, Франциядан 30 жыл мурда алардан үйрөнгөн. Тургут Азал биздин Кыргызстанда биринчи эгемендигибизди тааныган президент ошол алып келген. Азыр биз болсо 20 жыл, 30 жыл аркада болгондугубуз үчүн ошону тез арада өткөзүп алсак болот да, үйрөнүпчү. Шерик мырза, жакшы долбоорлоруңуздар, жакшы ойлоруңуздар бар экен да. Ушуларды негизи ишке ашыруу боюнча бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде кандай иштер жүргүзүш керек? Мынакей бир багытын айтып кеттиңиз, инвестициялык фонддор менен иштешибиз керек. Андан башка дагы негизи ушул алдыга эртерээк ишибиз жүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз азыр тезирээк иштерди кылыш үчүн биздин мыйзамды оңдош керекпи же эмне кылышыбыз керек? Туркия Жумуриятынан сабак алсак болот. Ал жерде баягы торговый палаталар деп коет.
Торговый палаталар ошолор инициаторлар да көпчүлүгүнчө. Тилекке каршы Кыргызстанда торговый палаталардын анчалык функциясы бизде деле бирок иштешет, функционировать этип, чындыгында баягы бар, де факто бирок өзүбүз көрүп атабыз. Ооба. Анан биздин баягы сыймыгыбыз болгон биздин текстилщиктер. Ошол текстил жеңил өнөр жайында дагы абдан чоң баатырларыбыз бар. Азыркы эми современный баатыр да ошолор. Ооба, Ликпром. 2,5-2 миллиард. Ошолорду эми баягы массовый продукциядан чыгартып, брендке өткөзүшүбүз керек. Биздеги 40ка жакын университетибиз бар. Бирок университеттердин көпчүлүгүндө эле баягы юрист, финансист деген эле кесиптер. А бизге азыр именно IT боюнча чыгарышыбыз керек. Анан бренд боюнча чыгарышыбыз керек. Графика, дизайн, ошол баягы бүгүн керектүү эмелерди чыгарышыбыз керек да. Айыл чарба боюнча дагы жаңы агрономдорду чыгарышыбыз керек. Баягы эски сабактар болбойт уже. Бүгүнкү күн менен иштешибиз керек. Өзүңүз кесибиңиз боюнча ким? Сизге токтоло кетсем. Мен политехте окуганмын, а Туркияда туризм жана мейманканчылыкты окуганмын. Ошон үчүн баягы туризм как государственная политика деп ошол темалар боюнча көп жолу айтып сүйлөй бергенмин. Биздин Кыргызстандын өнүгүшү үчүн дагы эң алгачкы маанилүү тармактардын бирөө бул туризм. Ошол туризмде дагы мамлекеттик иштер менен частный сектордун иштерини так айырмалашыбыз керек да. Ошондо ал темада дагы айта турган көп сөздөр бар. Эми заман жайында турган жок, өнүгүп жатабыз, бирок бизге плановый өнүгүү керек да, баары бир. Биринчилерден бул баягы туристтердин ден соолугунун коопсуздугу, алардын бул жака оңой келиши, электронный визалардын мындан дагы оңой колдонулушу, анан самолеттордун көп курулушу, аэропорттордун чоңойтулушу, анан темир жолдорго өтсөк, ал дагы пассажирлердин коопсуздугу үчүн абдан жакшы болот. Түндүктө, түштүктө дагы ошол инфраструктураларды чечсек, Кыргыз элинде баягы предпринимательский дух абдан күчтүү да, үстү жагын кылып кете берет да. Бизге баягы көрүнбөгөн, бирок инфраструктурный иштерди мамлекетибиз тезирээк жасаса жакшы болот. Булардын бирөө ошол эле таза суу. Тейлөө кызматты да оңдошубуз керек да, эң башкысы. Тейлөө кызматыбыз. Чындыгында туризм боюнча да баарыбыз айтып келебиз, Кыргызстан экинчи Швейцария. Бул жерге туристтер жылдан жылга агылып келип атат. Мына быйыл эле статистиканы карап көрсөк, былтыркы мурдагы жылга салыштырмалуу, албетте ал убакта пандемия болду. Ага чейинки жылдарга салыштырмалуу чындыгында өсүп атыптыр. Ошо менен бир катарда эле ошо келип аткан эле мен дагы Москвада окугам, менин дагы курсташ досторум келип калышат. Баары жакшы, сиз айтып аткандай, жаратылышыбыз ажайып кооз, бардык тарабынан. Элибиз меймандос келет, бирок тейлөө кызматына келгенде, инфраструктура менен логистикага келгенде биз такалып калып атабыз да. Жолдорду оңдошубуз керек. Баягы шаарда абдан көп машина болуп кетиптир. Бул баягы общественный транспортты өнүктүрүшүбүз керек. Трамвай, троллейбустардын көбүрөөк түзүлүшү керек. Эң алгачкы суроолордон бирөөсү дагы медицина. Бир туристтердин баягы сахарный диабет болгон же башка оору менен, бирок төлөмөй күчү болгон туристтердин бул жака келиши үчүн бизде ошол инфраструктурный суроолор дагы чечилиш керек. Камсыздандыруу, мамлекеттик деңгээлде жүрүш керек да. Туура айтасыз. Туризм бул абдан чоң тармак да. Туризм бул баягы тоого тырмануу эмес. Туризм бул индустрия да. Бул промышленность, ушундай чоң нерсе да. Мисалы үчүн туризм боюнча дагы биздин баягы ипподромдор дүйнөдөгү эң чоң акча алып келген нерселердин бирөө. Бизге атыбызга, кыргызга жарашат да. Ушул жакта азыр ошондой чоң ипподромдор жок. Анча-мынча казино темалары чыкты Кыргызстанда, билесиздер. Ипподромдорду курган болсок, казинодон дагы көп акча келет да. Анан финансовый сектор боюнча дагы Кыргызстан баягы Евразиядагы эң баягы чоң финансовый шаар болушу мүмкүн. Анан баягы түрк дүйнөсү уюмунда дагы ошолордун баягы финансовый борборуну Садыр Жапаров Бишкекте жасайлы деп айткан эле. Ошону дагы унутуп калбай финансовый секторду жасасак, азыр Кыргызстанда 24 банка бар. Эми мамлекетибиздин финансовый политикасы бар, бирок ошого карабастан эгер биз Кыргызстанда 500-400 банктын өкүлчүлүгүн ачып чоңойтсок, бул жерде акча арзандайт эле да. Ал дагы көп эме болот эле. Ошон үчүн Бишкектин тышында өзүнчө бир Уолл-стрит, баягы банковский көчөлөрдү курган болсок, абдан ыңгайлуу жерде. Эмнеге дегенде Токиодо биржа ачылат, Стамбулга барганга чейин канча убакыт өтүп кетет да. А биз географически болуп ортодо турабыз. Ошондуктан Кыргызстан үчүн жасай турган эмелер абдан көп иштерчи.
Рахмат, Шерик мырза. Акыркы суроом, убактыбыз акырындап соңуна келип калды да. Көп мынакей сиз менен маектешип атып, ар тарапта билимиңиз бар, тажрыйбаңыз бар экени көрүнүп турат да. Сиз мен негизи эле ушундай адамдарды сыйлайм. Биз кыргыздар негизи көйгөйдү айтканды билебиз да, бирок кантип чечилишин эч качан айтпайбыз да. Башкача айтканда баарыбыз сынчыбыз. Бирок ошо сындап аткан нерсебиздин кантип чечилишин көбүбүз эле чече билбейбиз да. Мынакей жанатан бери сиз менен маектенип атам, көптөгөн көйгөйдү көтөрүп атасыз, айтып атасыз, бирок ошонун чечилишин да айтып атасыз. Кандай багыттарда кантип кайсы тармакта чечсе болот. Бул демек сиздин тажрыйбаңыз жана ошондой эле акылыңыздан мага аябай эме дем күч берип атат да. Мен сезип атам. Анан бир суроом. Өзүңүз акыры келген атасызбы Кыргызстанга? Сизге окшогон баягы кыргыздын мекенчил акылдуу адамдары, жигиттери, мырзалары бүгүнкү күндө абадай керек болуп аткан учурда келиңиз келесизби? Эми баягы өрдөк өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дейт го. Мен өзү жашоомду, өмүрүмдүн маанисин Кыргызстанга эле атаганмын. 31 жыл чет өлкөдө жашасам дагы эч бир башка өлкөнүн гражданствосун алган эмесмин. Бул эмне деген ниет? Баары бир менин мамлекетим бар, ата журтум бар, менин байрагым бар, менин президентим бар, менин жогорку кеңешим бар, менин кыргыз паспортум бар деген. Булар абдан чоң, терең маанилүү сөздөр да. Түшүнүп атам. Ошон үчүн мен дайыма Кыргызстан үчүн жашоомду арнаганга даярмын. Анан азыр баягы өмүр камчынын колундай кыска дейт экен да, ошол өмүрдүн кыскалыгын дагы сезип турам. Анан ошого канчалык Кыргызстанга, кыргыз элине пайдам тийсе деп баягы Кыргызстан үчүн маанилүү информацияларды сиздердей элдер аркылуу бөлүшүп жатам да. Бир жер болсо, бир жеринен бир жакшы пикир айтылып, кыргыз элибиздин жашоо стандарты жогорулап, дагы бейпил, бакубат бир мамлекетибиз болсо деген ойду жасап жатам да. Бирок ошон үчүн дагы кайсы жерде болсок дагы ошол жерде колубуздан келген эмен жашап жатабыз да. Мисалы үчүн азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз Анталияда кыргыз диаспорасынын коомун куруп эме кылыш керек болду. 31 августтан бул жака деле бир кыргыз тили майрамын Ак деңиз университетинде өткөздүк. Баткендеги окуяларга каршы өзүбүздүн пикирибизди, ал жердеги болуп жаткан окуяларды түркчө, англисче элдерге айтып берип турдук. Азыр Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө байланыштуу волейбол матчы өткөзүп атабыз. Ошол эле жер ортолук деңиздеги эң чоң университеттерде симпозиум өткөзүп жатабыз. Баягы күтүп отурбай эле болгон жерибизде болгон ресурсту максимум колдонуп, кыргыздын намы, кыргыздын намысы, кыргыздын авторитети, аброю чоңоюш үчүн колдон келген эмен ишти кылып жатабыз да. Андан тышкары эле мындай жалпы маалымат катары урматтуу телекөрүүчүлөр, мен айта кетейин, ушул жакында эле 31 августта эгемендик күнүндө түзүлгөн деп айтып атпайлыкпы ушу кыргыз Анталияда коому. Бул коом түзүлөрү менен чындыгында эле көптөгөн Кыргызстандан ушул Туркияга барган биздин жарандарга өтө чоң жардамдарын берип келет. Алардын арасында мен тааныган спортсмен улан кыздарыбыз бар, сиздер. Мен өтө ыраазычылык билдиремин. Ошолорду тосуп алып Кыргызстандын байрагын көтөртүшүп, абдан чоң дем күч бериптирсиздер. Ал жөнүндө мага айтып келишти. Ушул себептен ал жагынан да рахмат, ыраазычылыгымды билдирем да. Демек 3 ай ичинде сиздер мынакей канча иш-чараларды өткөрүп атыптырсыздар, канча деген адамдарга жардам берип келатыптырсыздар. Андан тышкары адрестүү жардамдарды да айтпай эле болду. Ошол эле Баткенге материалдык жардамда бердиңиздер ошол куугулаң учурунда. Андан тышкары канча деген жарандар сиздерге кайрылса, көйгөйлөрү менен ошо Туркиядагы, Анталиядагы материалдык жардам берип атыптырсыздар. Мунун баардыгы чындыгында эле ошол жерде сиздер иштеп аткан, ушу сиз жетектеген, сиз төрагалык кылган кыргыз диаспорасынын биздин элибиз үчүн, биздин жерибиз үчүн кылып аткан жакшы, сапаттуу иштери деп мен баалаймын. Убактыңызды бөлүп бизге келгенге ыраазычылык билдирем. Мен атайын алыстан келгенден сизге кантип эркин микрофон бербейт. Көрүп аткан жалпы туугандыктарга, Анталиядагы кесиптештериңиздерге, жалпы кыргызстандыктарга каалоо тилек айтып өтсөңүз болот. Рахмат. Эми биз баягы экономика деген сөз чектелүү мүмкүнчүлүктөр, анан чексиз каалоолордун билими деп айтылат да. Ошондуктан каалоолор чексиз. Биз жүрөгүбүздөн чыккан нерсе мамлекетибизге же кыйналып турган кыргызстандыктарга абдан көп жардам бергибиз келет. Бирок дайыма ченелүү мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн эл калың, бардыгынын тилегини, максатын орундатыш кыйын. Бирок ниетибиз
баягы кичине болсо дагы бир жеңилдетүүгө жардам берүүдө. Ошондуктан биздин кичине кылган ишибизди ушинтип маанилүү кылып бизге мындай жакшы жагыбызды көрсөтүп, айтып түшүндүргөнүңүздөргө сиздерге абдан чоң рахмат. Анан элибизге, журтубузга эмнени каалайт элек? Биз ошол Кыргызстан тезирээк өнүгүп, күчтүү, бакубат мамлекет болуп, дайыма өзүнүн желегини бийик көтөрүп, биздин азыр сыймыктана турган көп нерсебиз бар. Эмеге курултайга катыштык. Курултайда мамлекетибиздин президенти өзү 2 күн элди кабылдамай эле болду да. Менин оюмча ушундай кабылдамалар 3 айда бир болсо деле элдеги бардык проблемалар чечилип, тез чечүүгө өтөт экен деген ойдомун. Анан элибизге эми тынчтык болсун, дүйнөдө стабилдүүлүк абдан аз. Ошол убакта биз ынтымак болушубуз керек, бири-бирибизди угалышыбыз керек, анан бири-бирибизди жакшы көрүп, кучакташыбыз керек, биримдик болушубуз керек. Алакандай элбиз ошону сактап, мамлекетибиздин түптүү болуп калышы үчүн ар бир кыргыз атуулу өзүнүн эмгегин аябаш керек. Рахмат, Шерикбек мырза, жакшы каалооңуздарга ыраазычылык билдиремин. Сиз эми мынакей жакын арада Анталияга учуп атыптырсыз. Биздин телеканалдын атынан, өзүм атынан ошол жердеги биздин журтташтарыбызга, боордош мекендеш биздин кыргыз жарандарына, жалпы бардыгына бизден салам айтып барыңыздар. Алыста аман эсен болушсун, ден соолуктары чың болсун. Кандай маселени чечем деп ошо алыска аттанып атышса ошолордун баары чечиле берсин. Убактыңызды бөлүп бизге келип ушу кенен маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу айтып өтөйүн, сизге окшогон кыргыздын мекенчил патриот жигиттери, мырзалары көбөйө берсин. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетейин, бүгүн биздин студияда конокто Шерикбек Акимов болду, Анталия кыргыз диаспорасынын жетекчиси. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, амандыкта, сак саламатта болуңуздар.